Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 25 сабак «Илим билим берүү» деген тема тууралуу кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи билим берүү системасы, экинчи мектептин түрлөрү, үчүнчү бакчалар, башталгыч мектептер, төртүнчү орто мектептер. Мына ушул 4 пландын негизинде кеп болмокчу. Биринчи эң мыкты билим берүү системасы. Балага жаратылыштан берилген жөндөмдүүлүк 3 нерсеге карата конверттелет. Ийгиликтүү карьера, жакшы төлөм, бактылуу турмуш. Кыргыз Республикасында Ататүрк Ала Тоо университетинде жана Ош технологиялык университетинде карьераны өстүрүү борбору бар. Оштуудагы карьера борборунун алгачкы жетекчиси Нургазы Ташиев. Эгерде мамлекетте жогорку окуу жайлардын саны көп болсо, анда мектепте 3 алып жүрүп студент болгону менен, бирок 3-чү сорттогу жогорку окуу жайды бүтүрүп, анын диплому менен жашоодо татыктуу орун табуу оор болот. Мектептин түрлөрү: мамлекеттик, жеке менчик. Чет өлкөдө 20 000 долларга чейин бир жылга төлөп окушат. Ал эми Кыргыз Республикасында 1993 жылы мамлекеттик эмес Жалал Абад коммерция институту уюштурулган. 3-чү атайын уклон менен окутуучу мектептер. 4-чү эл аралык мектептер. Урматтуу угармандар, жогоруда сиздер мектептин түрлөрү тууралуу кыскача маалымат ала алдыңыздар. Ал эми сабагыбыздын кийинки планы бакчалар, башталгыч мектептер. Бакчаларда жүрүм-турумдун жөндөмү калыптандырылат. Башталгыч мектептерде окуучулар сабак учурунда эркин орун которушат. Ал эми мугалимдер окуучуларга кыйкырбайт, акаарат айтпайт. Эгер окуучуну сен акылсыз, жалкоо, жөндөмүң жок деп койсоң, сотко кайрылышат. 4-чү орто мектептер. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, дүйнөлүк билим берүү системасында кандай өзгөчөлүктөр бар? Орто мектептерде окуучулар профилдерге бөлүнүп окушат. Мисалы, колледж же университетке тапшырамын деген окуучулар бөлөк сабактарга катышат. Ал эми мектепти бүтүшү менен иштеймин дегендер башка сабактарга катышат. Анан ар бир окуучуда индивидуал расписаниясы болот. Консультант предмет тандагандарга жардам берет. Францияда окуу жүктөмү өзү оор деп үй тапшырмаларын беришпейт. Ал эми Германияда канча баа алдың деп сурашпайт. Эгерде окуучу жетише албаса, телевизорго бөлүнгөн убакытты кыскартышат. Чөнтөк чыгымдарын азайтышат. Ал эми Англияда 3 саат сабактан кийин 1 саат тамактанышат. Японияда каникулда тозоктун сынагынан өтүшөт. Япон окуучулары шпаргалка иштетсе, көчүрүп алса, мектепте 1 класска төмөндөтүлөт. Мектептен кийин Англия, Франция, АКШ, Япония окуучулары өз кызыкчылыктары боюнча клубтарга биригишип жолугушат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы өтө кызыктуу маалымат бар экен. Альфа мектепте расписанияны окуучулар түзөт. Өздөрүнө керектүү предметтерди гана коюшат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Дүйнөдө билим берүү системасынан кыскача болсо дагы маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.